Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аллахтан жардам сурап тажвид сабактарын улантабыз. Келип токтогон жерибиз китебибиздин 5-бабы. Тамгалардагы идгам жана анын түрлөрү деген бөлүм. Биз буга чейин идгам деген сөздү көп эле колдонуп келатабыз. Сүкүндү нунда да идгам дегенди өттүк. Сүкүндү мимде дагы идгам дегенди өттүк. Ал эми сүкүндү нун жана мимден башка дагы тамгалар бири-бирине идгам кылып киргизилиши мүмкүнбү? Ооба, сүкүндү нун жана мимден башка дагы тамгалар кээде бири-бирине идгам кылып киргизилип кетиши мүмкүн. Мына бүгүнкү сабагыбыз ошолор тууралуу болмокчу. Китебибизди окурдан алдын сабактын натыйжасына көңүл буралы, андан соң китепти окусак түшүнүктүүрөөк болот, иншалла. Биринчи идгам. Бул тамгалардагы идгам, сүкүндү нун жана мим эмес, андан башка тамгалардагы идгамдар тууралуу болмокчу. Биринчиси идгам мутамасилайн. Эки окшош тамганы идгам кылуу деген сөз. Мутамасилайн деген окшош, эки окшош деген сөз. Эрежеси махражы жагынан да, сыпаты жагынан да бирдей болгон эки тамганын биринчиси сүкүндүү, экинчиси аракеттүү болсо, ошо биринчисин экинчиге идгам кылып киргизип жиберебиз. Эгер сиздерге махражы, сыпаты жагынан деген сөздөр кыйын болуп жаткан болсо, албетте махраж сыпаттарды окуган адамга түшүнүксүз болот. Оңой жолдорун айтып кетебиз туугандар, албетте. Идгам мутамасилайында биринчи оңой жолу 100% эки 100% окшош тамга, мим, нун, та, ба, ушундай 100% окшош тамганын биринчиси сүкүндүү, экинчиси харакаттуу болуп келсе катар. Ошо биринчисин экинчиге идгам кылабыз. Бил мисали яттадихул мақал. Айтылган сөз мисал менен ачыкка чыгат дейт. Азыр иншалла мисалдан түшүнөбүз. Валакум ма касабтум. Биринчиси сүкүндүү мим, экинчиси харакаттуу мим болду. Демек биринчи мимди экинчи мимге киргизебиз, бир эле таштиттүү мим кылып коебуз. Куранда белгиси экинчи тамгасына таштит коюлат. Валакум ма касабтум. Валакум ма касабтум деп эки мимди бөлбөйбүз. Юдриккум, биринчи каф сүкүндүү, экинчи каф доммалуу. Демек экөөнү кошуп эле бир таштиттүү каф кылабыз. Юдриккум. Ва код дахолу. Биринчи дал сүкүндүү, экинчи дал фатхалуу. Биринчи дал окулбайт, кийинки таштиттүү далга эле өтүп кетебиз, оңойрок жолу дагы туугандар. Ва код дахолу. Түшүндүңүздөрбү? Идгам мутамасилайн деген, мутамасилайн же мислайн деп атасак да болот. Идгам мислайн же мутамасилайн. Эки 100% окшош тамга, биринчиси сүкүндүү, экинчиси харакаттуу болуп катар келсе, экөөнү кошуп эле бир таштиттүү кылып коебуз. Мына ушул гана. Экинчиси идгам мутажанисайн. Эрежеси махражы бир, бирок сыпаты ар башка болгон эки тамга, биринчиси сүкүндүү, экинчиси харакаттуу болсо, идгам мутажанисайн болот. Бул эреже сиздерге кыйын болсо, оңой жолу бар. Бул Куранда 7 жерде гана кезигет. Ушу 7 жол менен кезигет. Ушу 7 жол жаттап алсаңыздар жетиштүү болот иншалла. Биринчиси дал та тамгасына идгам кылынат. Мисалы код табайян. Коде табайян эмес, не? Далды тага идгам кылып жиберебиз да, эки та болуп окулуп калат. Дал окулбайт, эки та болот. Код табайян. Экинчи жолу та тамгасы далга идгам кылынат. Асқалат да'аваллах. Үчүнчүсү та тамгасы тога идгам кылынат. Ваддат тоифа. Төртүнчүсү то тага идгам кылынат. Тескериси. Ахатту. Бешинчиси зал зога идгам кылынат. Иззоламу. Алтынчысы са залга идгам кылынат. Ялхаззалик. Ялхаззалик. Жетинчиси ба тамгасы мимге идгам кылынат. Я бунайяркам ма'ана. Бул мисалдар чектелүү эмес туугандар. Бул 7 гана мисал эмес. Будан башка дагы сөздөр келет. Болгону 7 жерде кезигет деген ушу тамгалар.
дал тага идгам кылганы, та далга идгам кылганы, ушу 7 түрлүү тамгалар бири-бирине идгам кылынат деген сөз. Ал эми мисалдар будан башка дагы сөздөр албетте болот. Акыркысы идгам мутакарибайн. Мутакарибайн деген эки жакын тамга деген сөз. Эрежеси махражы жана сыпаты жагынан же махраж жагынан гана, же сыпаты жагынан гана жакын болгон эки тамга биринчи сүкүндүү, экинчи харакаттуу болсо идгам мутакарибайн болот. Ошол кезде дагы биринчисин экинчиге идгам кылабыз. Бул Куранда эки жерде кездешет. Биринчиси лам рога идгам кылынат. Мисалы вакур робби, бунун белгиси бар деп айттыга, кийинки тамгасына ташт коюлат. Көрүп турганыңыздардай, родо ташт тургандай экинчи тамгасына ташт коюлат. Вакур робби. Экинчи жолу коф кафка идгам кылынат. Мисалы алам нахлуккум, эки каф кылабыз, коф кафка идгам кылынат. Алам нахлуккум. Азыр болсо китебизди окууга өтөбүз. Бисмилlah. 5-чи бап. Тамгалардагы идгам жана анын түрлөрү. Ал-идгам ал-мутамасилайн вал-мутажанисайн вал-мутакарибайн. Назыр биз өткөн идгамдар. Мутамасилайн, мутажанисайн, мутакарибайн. Мына ушул 3 идгам тууралуу окуйбуз. Биринчиси окшош эки тамганы бириктирип окуу. Идгамул мутамасилайн. Эки окшош тамганы бириктирип окуу. Эрежеси чыгар жайы деген махрач. Махражы да сыпаты жагынан да бирдей болгон эки тамганын биринчиси сүкүндүү, экинчиси харакаттуу болуп келген учурда ал тамгалар бириктирилип окулат. Бул идгам мутамасилайн деп аталат. Идгам мутамасилайн же идгам мислайн. Сүкүндүү нундагы дагы туугандар. Сүкүндүү нундан кийин дагы бир нун келсе не болот? Идгам болот да, ярмалун деген тамганын бири келсе дегенбиз. Ошол кезде сүкүндүү нундан кийин дагы бир нун келсе не болот экен? Анда бул түргө да кирип кетет. Азыр биз айтып жаткан идгам мутамасилайнга дагы кирип кетет. Сүкүндүү мимден кийин дагы бир мим келсе харакаттуу. Ал дагы мына бүгүнкү сабагыбызга кирип кетет. Мисалы идриб би'асак. Биринчи дал ба сүкүндүү, экинчи ба харакаттуу. Биринчини экинчиге киргизебиз. Экинчи тамгасына ташт коюлат, айттык. Юкрихун. Биринчи ха сүкүндүү, экинчи ха харакаттуу. Демек экинчи хага ташт коюлуп, эки ха болуп окулат. Юкрихун. Балла яхафун. Биринчи лам сүкүндүү, экинчи лам харакаттуу. Демек биринчи лам экинчи ламга идгам кылынып окулат. Экинчи ламга ташт коюлат. Балла яхафун. Вакад дахалу. Биринчи дал сүкүндүү, экинчи дал харакаттуу. Окшош эки тамга. Демек биринчини экинчиге идгам кылып киргизебиз дагы бир эле таштиттүү дал кылабыз. Эскертүү. Ал-Хаққа сүрөсүнүн 28-29 аятындагы Малия халака деген сөздөрдү окуп, сөздөрдү кошуп окуганда идгам кылып да, изхар кылып да окууга уруксат. Бирок изхар кылып окуу жакшыраак. Эгер изхар кылып окуй турган болсок, биринчи ха тыбышынан дем албастан токтоп өтүү абзел. Сакте эрежеси менен. Мындай абал Куранда бир гана ушул сүрөдө келет. Бул жерде да идгам мислайн болуп калды туугандар. Туурабы? Идгам мутамасилайн болуп калды. Биринчи ха сүкүндүү, экинчи ха харакаттуу. Эгер идгам кылсак, кошуп жиберебиз. Малия халака деп таштиттүү ха кылабыз. Бирок жакшыраак изгар кылганы. Изгар кылып ачып окусак анда дем албастан бир аз токтоп өтөбүз. Бул сакта деп аталат. Мисалы Малия халак. Малия деп бир аз 1 секунд токтойбуз да дем албастан кайра халака деп изхар жолу мына ушундай жол менен окулат. Идгамдын экинчи түрү чыгар жери бирдей болгон эки тамганы бириктирүү. Бул идгам мутажанисайн. Эрежеси чыгар жайы бир, бирок сыпаты жагынан ар башка эки тамганын биринчиси сүкүндүү, экинчиси харакаттуу болуп келген учурда экөө бириктирилет. Бирок сөзсүз экинчисинин сыпаты менен окулат. Экинчи сыпаты менен окулат деген биринчи тамга окулбайт, ошо экинчи тамга кылабыз экөөнү тең. Мунун мисалы Куранда 3 махрач менен 5 жерде кезигет. Сыпат махраждарды окуган адамга бул эреже кыйын болот албетте. Сиздер кайсыл жерлерде идгам мутажанисайн пайда болот экен, ошону билип алсаңыздар болду. Биринчи махрач то, та, дал. Бул 3 тамганын махражы бир. Бирок сыпаттары ар башка.
сыпаттары ар башка. Дал тамгасын тага бириктирүү. Далды тагы идгам кылабыз. Мисалы qad tabayyan wa mahhattu lahu tamhida laqad taqatta' abbatta. Экинчиси та тамгасын далга же тоого бириктирүү. Та тамгасын далга бириктирген мисалы ujibad da'watukuma. Та тамгасын тоого киргизгени хаммат таифа. Та тамгасын далга киргизилгени асқалат дa'валлах. Экинчи махрач зо, зал, са тамгалары. Булардын да махражы бир. Биринчи зал тамгасы зого идгам кылынат. Мисалы иззоламтум. Залды, сүкүндүү залды кийинки харакаттуу зого идгам кылдык. Экинчисинин сыпаты менен окулуп жатат. Зонун сыпаты менен окулуп жатат. Экинчиси са тамгасын залга идгам кылуу. Мисалы ялхаззалик. Ялхаззалик. Үчүнчү махрач мим менен ба тамгасы. Экөө тең, эки эринден чыгат. Ба тамгасын мимге бириктирүү. Бул Куранда бир гана жерде Худ сүрөсүндө келет. Аятты окуйбуз. Я бунайяркам ма'ана. Сүкүндүү баны харакаттуу мимге киргизебиз да эки мим кылып окуйбуз. Ал эми мим таштиптүү болгондо эрежесин айтканбыз, эки харакат гунна менен окулат. Я бунайяркам ма'ана. Идгамдын үчүнчүсү чыгар жайы менен сыпаттары жакын эки тамганы бириктирүү. Идгам мутакарибайнда айтып жатат. Эрежеси чыгар жери менен сыпаты жагынан жакын болгон эки тамганын биринчиси сүкүндүү, экинчиси харакаттуу болуп келген учурда экөө бириктирилет. Бирок экинчисинин сыпаты менен окулат. Мунун эки махражы бар. Куранда эки жол менен келет. Биринчи махрач лам рого идгам кылынат. Лам рого идгам кылынат. Мисалы Кур робби бар рафа'ah. Бал рафа'аху эмес, бар рафа'аху. Ламды рого идгам кылып киргизип жиберебиз. Экинчинин сыпаты менен окулат дегени ронун сыпаты менен окулуп жатат. Лам бул жерде такыр жоктой эле болуп калды. Экинчи махрач коф кафка идгам кылынат. Коф тамгасы каф тамгасына идгам кылынат. Мисалы Алам нахлюккум. Алам нахлюккум. Коф окулбайт, каф тамгасы эки каф болуп таштит менен окулат. Махражы жагынан коф менен каф жакын. Махражы жагынан жакын эки тамганын биринчиси сүкүндүү, экинчиси харакаттуу болду. Демек биринчини экинчиге идгам кылабыз дагы. Эки каф кылып гана окуйбуз, коф окулбайт. Алам нахлюккум. Булардын белгилерин айттык туугандар. Куранда белгилери бар. Ошо кийинки экинчи тамгага таштит коюлат. Биринчи тамгага эч кандай харакат коюлбайт. Мына ушул белгиси. Мына ушун менен 5-чи бапты аяктайбыз. Өтүлгөн сабактарды кайталаңыздар. Эрежелерди дагы колдонгонго аракет кылыңыздар. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, сураңыздар. Жооп бергенге аракет кылабыз. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.